Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға пайғамбарлық даражасы берілгенге чейин жөнөкөй ишкер жана сууда менен алек болгон бир инсан эле. Пайғамбарыбыз ишинде адилеттүүлүккө, тактыкка, чынчылдыкка маани бергендиктен ошол доордо жашаган инсандар тараптан амин, ишенимдүү инсан намына ээ болгон. Көпчүлүк инсандар пайгамбарыбыз менен бирге соода кылганга кызыктар болгон. Себеби пайгамбарыбыз дайыма тактык маселесине бекем болгондуктан, өз ишин мыкты аткаргандыктан кызыктар болушкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам соода менен алек болуп жүргөн инсандарга 3 принципти айткан. Кимде-ким ушул 3 принцип негизинде соода кыла турган болсо, алардын соодасында береке болот деп. Биринчиси, адал жол менен киреше табуу. Албетте, адал жол менен киреше табууда сатылып аткан товар да адал нерсе болуш керек. Экинчиси, бул чынчылдык. Соода кылган инсан дайыма карыдарларына акыйкатты айтып, болгондой сатууга тийиш. Үчүнчүсү, бул адилеттүүлүк. Соодада адилеттүүлүктү эске алыш керек. Базар баастан ашыкча баа коштук, же болбосо товардын айыбыны жашырыштык. Соода кылып аткан учурда таразадан, метрден урдап калыштык. Бул адилетсиздикке жатпайт. Эми кимде-ким бүгүнкү күндө соода менен алек болуп аткан туугандарыбыз жогоруда айтылган 3 принципке менен соода кылып аткан болсо, алар үчүн жакшы куш кабар. Ал эми кимде-ким жогорудагы принциптерге амал кылбаган болсо, анда мындай инсандар өзгөрүүгө, оңолууга тийиш болот. Бүгүнкү күн Рамазан айы, оңолуу айы, тарбия айы болгондуктан ар бир инсан өз катасын жакшы билет. Ошондуктан кетирген каталарына тооба кылып, жакшы кадамдар менен Рамазан ичиде ниет кыла турган болсо, Аллах субханаху ва таала бул берекелүү айдын урматында алардын каталарын кечирип, жакшы идея, жакшы иштерди баштаганга мүмкүнчүлүк берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куту хадисинде соодагерлер үчүн шундай деген: чынчыл жана ишенимдүү соодагер кыямат күнү пайгамбарлар, сыддык, hakikatты сүйлөгөн чынчыл инсандар жана шейиттер менен бирге болот деп. Караңыз, урматтуу бер тууган, кимде-ким жогорудагы принциптер менен соода кыла турган болсо, мындай инсандардын бул дүйнөсүдө береке, акыретте да өтө жогору инсандар, даражалуу инсандар менен бирге болуштугуну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жерде айткан. Ошондуктан, урматтуу мусулман бир туугандар, соодада береке бар. Качан? Эгерде пайгамбарыбыз айткан тартипти соода кылсак. Ошондуктан аракет кылалы, биз дагы мусулман болгондон кийин жол башчыбыз, жол көрсөтүүчүбүз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай соода кылганга аракет кылалы. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.